Karantinde Daniel Ajiyev деген bala çıktı go. Oşonun jardamını alsa bolobu. Akçası aram eken. Бұл веб камералар аркылуу кыздарды иштетип такшатапкан жигит кыргыз элин сөгүп учурду убактылуу жарым очойго алынган. Ошол жерде Даниэль намаз окуп орозо кармап атат деп азыр да кайтып атышат. Эми адашкан айоо жок, кайтып үрүн тапкан соң деген элибизде жакшы бир кеп бар. Анан эми ошол сөгүнгөнгө чейинки андан да ашып түшкөн сөздөр ага балким каттуу, балким ошол жерден тооба кылып, балким ошондон баштап жакшылоого түшүп калышы мүмкүн эле. Тарых дайыма башталат, урматтуу бир тууганым. Мектепке барган жылыңыз, 1-классыңыз, 10-классыңыз, мектепти бүткөн жылыңыз дегендей эле ар адамдын жакшы болуусунун тарыхы бар. Балким ошол Даниэлдин ошол атадагы пайгамбардын атында экен, Даниэль пайгамбардын атында Даниэль деген пайгамбар өткөн. Мына ошол күндөн баштамак, урматтуу бир туугандар. Ошон үчүн мындай бир салкын кандуулук менен кабыл кылып, ана мындай бир жанагыда эмоцияга берилип кетип, туура эмес сүйлөп алгандар бар. Ана ошо сөгүнүп аткан жаман көргөндөр башкалар андан дагы жаманыраак сөгүп аткан болушу мүмкүн. Болгону муну ачык-чыкта эле калгандарыныкы жашыруун, урматтуу бир тууганым. Сөккөнгө сөз экен, бирок мамлекетти уурдап аткандар, мамлекеттин менчигин арзан акчага мисалы үчүн менчиктештирип алгандар, булар сөкпөйт, таңа жыдуу сүйлөйт. Бирок кылып аткан иш өлтүрүп атпайбы, андан көрө сүйлөгөн сөз жеңилирээк болбойбу деген маселе. Аны жаман көрүп атабыз. Туура жакшы кылган жери жок. Бирок башка жылуу сүйлөп, жылан дийинен чыгара турган болуп, сыйкырдуу сүйлөп, кооз үнү менен арбап, бирок мамлекетти алдап аткандар бар го. Ал андан да жаманыраак го. Демек таразаны бузбашыбыз керек да. Бу индийский фильм токтотуш керек, урматтуу бир туугандар. Эмоцияга алдырып эле андай мындай деп интернетте журналист чыгып алып адамдардын баардыгын аяк бияк ожалдыра берген менен маселе чечилбейт да. Этият болуш керек. Туура бала адашты, туура эмес кылды. Ага мен күнөөкөрмүн, биз күнөөкөр, Абдушкур ажы күнөөкөр, муфти күнөөкөр анткени эмнеге ошого даават кылбаган, айтпаган дебеген күнөө биздир, урматтуу бир тууганым. Сен да угуп аткан, урматтуу бир тууган. Ошону тааныгандардын баардыгында күнөө бар, анткени таанытыш керек эле, деш керек эле, аракет кылыш керек болчу. Эмне кылабыз? Берген акчасын алабызбы, албайбыз деген маселе. Эгер муктаж болгон болсо, анда муктаж адам бардыгын жеп атат. Арам жегенге уруксат берилет кээ бир убакта. Муктаж болуп калса, жолдо өлө турган болуп калса, арам өлүп калган ит жегенге уруксат берген учурлар дагы кездешип калат. Ошон үчүн келгиле ушуну адал барамбы деп ошону тактабастан өткөн нерсени боло турган нерсе такташ керек дагы. Канткенде биздин жарандарыбыз, биздин жигиттерибиз, биздин кыздарыбыз туура жолго түшөт деген тегерегинде айланышыбыз керек. Мунун берген акчасын алгандар алып бүттү, жегендер жеп бүттү. Аны сураган менен кайра кусуп бере турган да абалга келген жери жок. Аны дароо жегенде кусуп бериши мүмкүн эле. Эми мындан ары эмне кылабыз деген маселе, урматтуу бир тууганым. Келгиле бирибизге бирибиз ырайымдуу болгонду, кичипейил болгонду, анан түшүнүү менен мамиле кылганды, ката сүйлөп алганды кээде укмаксан болуп, кээде билмексен болуп, кээде байкамаксан болуп калганды Кудай Таалам баарыбызга насип кылган болсун. Кудайым, урматтуу бир туугандар, шерменде кылбасын. Кудай Таалам баардыгыбызды жакшыларга шерик, жамандардан алыс кылсын. Ар бир айткан сөзүбүздө эле бирөө менен урушуп кеткенди, жектешкенди Кудайым андан ары кылсын. Биз айтып атпайбы? Сен адилет болсоң, акыйкат болсоң да талашпа бирөө менен. Аны менен урушпа деп атат. Эгерде Кудайдын махабатын, Кудайдын сүйүүсүнө, арзууну каалай турган болсок, анда Кудайдын жолунда жүргөндө Кудай Таалам баарыбызга насип кылган болсун дейбиз дагы. Анан ал-кулуб ад-дариа. Кудай Таалага мунажат кылып кайрылган жүрөктөр деген керемет, алымдын керемет китебинен дуа окуу менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз, урматтуу бир туугандар. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibatu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya cami'an nasi li yevmin la raybe fi. اجمع بيننا وبين الصدق والنية والإخلاص والإرادة والخشوع والهيبة والحياء والمراقبة والنور واليقين والعلم والمعرفة والحفظ والعصمة والنشاط والقوة والبشر والمغفرة والفساحة والبيان والفهم في القرآن. وخصنا منك بالمحبة والاستفاء والتخصيص والتولية وكن لنا سمعا وبصرا ولسانا وقلبا وعقلا ويدا ومؤيدا وآتنا العلم اللدني والعمل الصالح والرزق الهنيء الذي لا حجاب بك في الدنيا ولا سؤال ولا إقاب عليك في الآخرة.
على بساط علم التوحيد والشرع سالمين من الهوى والشهوة والتبع، وأدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. يا علي يا عظيم، يا حليم يا عليم، يا سميع يا بصير، يا مريد يا قدير، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا من هو يا هو. نسألك بعظمتك التي ملأت بها أركان عرشك، وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وبرحمتك التي وسعت بها كل شيء، وبعلمك المحيط بكل شيء، وبإرادتك التي لا ينازعها شيء، وبسمعك وبصرك القريبين من كل شيء، يا من هو أقرب إلينا من كل شيء. قل خيائي وعظم افترائي وبعد منائي واقترب شقائي، وأنت البصير بمخنتي وخيرتي وشهوتي وسوءتي، تعلم ضلالتي وعمايتي وفاقتي وما قبح من صفاتي. آمنت بك وبأسمائك وصفاتك وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولك، فمن ذا الذي يرحمنا غيرك، ومن ذا الذي يسعدنا سواك، فارحمنا وأرنا سبيل الرشد، واهدنا إليه سبيلا، وأرنا سبيل الغي وجنبنا إياه سبيلا، واصحبنا منك الحق والنور والحكم والعقل والبيان، واخرسنا بنورك يا الله، يا نور يا حق يا مبين يا فتاح. افتح قلوبنا بنورك، وعلمنا من علمك، وفهمنا عنك، وأسمعنا منك، وبصرنا بك، وقدرنا بنور قدرتك، وأحينا بنور حياتك، واجعل مشيئتنا مشيئتك، إنك على كل شيء قدير. صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.